Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына мен азыр турган бул күнөс гана эмес. Буну парник деп аталат экен. Парниктин куруунун бирден бир максаты өсүмдүктү эрте өстүрүү же болбосо түшүмдү эрте алуу болуп саналат экен. Андыктан бул жаатта болсо биз алдыда адистерден сурап көрөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Парник бул өсүмдүктөрдүн эрте бышуусу үчүн колдонулат. Күнөсканага караганда көлөмү боюнча кичинерээк жана жапыс келет. Аны менен катар жабдыктары менен колдонуу системалары да айырмаланып турат. Парниктердин көп түрлөрү бар. Ар кандай шартта ар башкача колдонсо болот. Мисалы чуңкурга жана тегиз жерге курса болот. Ага жараша жылытуу системасы да ар кандай абалда болот. Парникти жылытууда күн жылуулугу, биологиялык же кандайдыр бир техникалык аппараттар менен жылытса болот. Жаз келгенден тарта базарларда жана дыйкандарда кулпунай, малина өңдүү бир катар өсүмдүктөрдүн көчөттөрү сатыкта турганын көрөбүз. Кар кетпей жатып бул көчөттөр кайдан өстүрүлүп келет деп жаткандар болсо, булардын баары дал ушул парниктерде өстүрүлөт. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин агро бөлүмүндө балдарга сабак берип келген кыз Аймеже өзүнүн тажрыйбасында парниктердин түрлөрүн билет. Бүгүнкү күндө болсо окуучуларга парникти кандай жасаш керек экендигин үйрөтүп жаткан учуру. Ал эми бизге парниктин жылуу түрүн айтып берди. Бышык болуш керек бири-бирине. Бирөөнү нарак кылай. Тиги азыр чети кирип кетет да. Баары бир линияда болуш керек. Берирээк кыл, бийигирээк болсун. Жылуу парникти 70 сантиметр казабыз. Астына жаңы аттын кыгы, жаңы кыгы эң жакшы күйөт. Булар саманга окшош да. Көп күйөт, жакшы күйөт. Муну деген илгертен эле белгиленген. Алар бир 40 күн, 45 күн 40 градус жылуулукту берет дагы топуракты ысытат астынан. Топуракты ысытканда топурак баты сыйттагы, мисалы үчүн калемпир, баклажан, помидор, булар деген жылуулукту сүйгөн өсүмдүктөр, жашылчалар. Булардын үрөөнү калемпир, баклажандыкы, коон тарбыздардыкы, бадырыңдыкы 14-тө, калгандарыныкы 18 градуста өнө баштайт, жаңыдан эле. Помидор 10-12 градуста өнөт. Ошон үчүн бул жылуу парник көбүнчө ушул бакча өсүмдүктөрүнө жана калемпир, баклажан өсүмдүктөрдүн көчөтүн алууда колдонсок болот да. Парник менен күнөскананын түзүлүшү окшош эле. Экөөнүн тең максаты бирдей эле, өсүмдүктү өстүрүү үчүн колдонулат. Ал эми күнөскананы кышында иштетсек, парникти кышында иштете албайбыз дейт кыз Аймеже. Эми парниктин максаты бул көчөт алуу негизинен. Көчөттү эртерээк өстүрүп көчөт алгандан кийин аны күн жылыганда талага отургузсак, алар деген бойго жетип, мисалы үчүн гүлдөйүн деген фазага келип калат. 5-7 жалбыракта биз талаага көчүрөбүз. Бир тикеден кийин эле алар деген гүлдөйт дагы бизге түшүм бере баштайт. Бул максаты парниктин көчөттү өстүрүү, көчөттү талаага эрте жетилтип, таладан эрте түшүм алуу болуп эсептелинет. Эгерде ошо парниктин өзүндө эле көчөттү калтырып койсок, көчөт алгандан кийин да суйгурак кылып тигебиз да. Анда деген ал жерде дагы андан да эртерээк түшүм алабыз да. Агро факультетте бул жаңы ыкманы ойлоп табышкан. Бирок бул бүгүнкү күндө массалык түрдө колдонулбай келет. Ошентсе да биз бул парниктин түзүлүшүн көрсөтүп берүүнү туура көрдүк. Парник менен күнөскананын айырмасы, күнөскананын ичине кирип иштесек, парникти ачып иштейбиз да. Айырмасы ошол, экөөнүн максаты окшош. Эми теплицаны, күнөскананы кышында дагы мезгилсиз түшүм алып атабыз да. Эшикте кар бар, бул жерде деген биз түшүм алып атабыз өстүрүп. Парникти ачкан сайын суу кирет дагы, кышында булардан помидор, бадыраң өстүрө албайбыз. Бул парник кадимки терезелердин формасында квадрат болуп даярдалып, алдына темир жайгаштырылат да, анын 4 бурчунда тең өтө узун эмес буттары болуусу керек. Бир капталына ашык-машык жайгаштырылып, ачылып жабылуусуна шарт түзүлөт. Андан соң бетме-бет турган 2 капталына мыктар кагылат. Алардын ортосундагы аралык 1 метрден болуусу шарт. Өзүңүздөр көрүп тургандай мыктарды толук кагып салбайбыз. Анткени алардын үстүнө түтүктөрдү кийгизүүбүз керек болот. Жыйынтыгында ушундай кылып парниктин сөлөкөтүн жасап алабыз да, анан бул
түтүкчөлөрдүн кыймылдабашы үчүн жип менен байлап чыгабыз. Андан соң үстүн пленка менен жабып, четтерин жип же степлер менен жабыштырып, бекитип коебуз да 4 бурчундагы буттарын жерге киргизебиз. Жыйынтыгында мына ушундай парник болот. Мындай ыкма менен жасалган парникти каалаган жерге которуп иштетсе да, күн тийип турган учурда үстүн ачып койсо да болот. Анан да өсүмдүктөрдү суугарууга аябай ыңгайлуу. Азырынча мындай ыкма менен жасалып, массалык түрдө колдонуп жаткан эч ким жок. Бул агро факультетте гана бир үлгүсү жасалган боюнча турат. Ошондуктан биз телекөрүүчүлөр үчүн көрсөтүп берүүнү чечтик. Өсүмдүктүн көчөтүн алууда, парникте жана күнөсканада өстүрүүгө болот. Кайырбек мырзанын күнөсканасы болгондуктан өсүмдүктөрдү чоңойтуп алуу үчүн атайын Туркиядан сатылып келинген каражаттарды колдонуп өстүрүшөт. Андай болгон идиштерге отургузуп алат экенсиздер да, анан мунун бирден бир максаты эмне? Түз эле тияка отургузуп берсе болбойт беле? Жок, бирден бир максаты мындай да, бул тамырлардын күчтөндүрүп алышыбыз керек биринчичи. Рассада деп коет эмеспизби? Ошо рассаданы биринчи тамырларын күчтөндүрүп алышыбыз керек. Тамырларын күчтөндүрүш үчүн биз деген буяка торфту колдонобуз. Торф биринчиден, экинчиден ошо Турциядан тоже Туркиядан алынып келген перлит, анан вермикулит деген эки тоже мындай тоо ташынан жасалган энергетикалык бир таш десекпи, ошондой атын атап койсок. Ошолор да булар үстүндө тургандар вермикулиттер да. Вермикулит, анан перлит дегендер бул торфтун ичине аралаштырат. Торфтун астында турат да азырчы. Ошо перлит менен вермикулит кандай пайдасы бар булар? Пайдасы тамырлардын жакшы өнүгүшүнө, тоодо болгон жана минералдык жанагы азыр сөздөр болуппу, биология, био, эко, органика дегенчи. Ошондой энергия берген, ошондой витаминдерди берген бул таштардын өзгөчөлүгү бар да. Ошон үчүн ошолорду ушул жака колдонулат. Булардын минеральный деген баягы химиялык жактан колдонулган эмеси жок да. Булар деген баягы тоо ташынан алынган. Аларды бир переработкадан өткөзүлгөн эле бир эмелер да. Мына өзүңүз карап көрсөңүз, мына жумшак да. Бул тамырлардын өнүгүшүнө таш, бул биз билген таштай болуп катып эмес. Жумшак карап көрсөңүз, баягы попкорндай болуп турат да, жумшак болуп турат. Тамырлардын өнүгүшүнө биринчиден бул рыхление деп коет эмеспи? Дем алышына. И так эле торф ал жумшак өзү. Дем алышына, экинчиден тамырлардын жакшы өнүгүшүнө ыңгайлаштырылган зат да булар. Өсүмдүктү күчтөндүрүп, тамыр байлатып туруп жерге отургузса, бат өнүп жетилип, эрте түшүм алууга болот дейт. Башка парниктер болот го. Алардан айырмаланып сиздерде газеталарды жаап коет экенсиздер да. Кандай өзгөчөлүгү бар бунда? Газетаны жапкан себеби деген бул караңгы жерде рассада жакшы өнүгүп чыгат экен да, караңгы жерде, уругучу. Биз чыгып баштагандан кийин алып таштайбыз. Күн керек ужечи. Ошон үчүн муну тез чыгыш үчүн биз мындай караңгылатып коебуз да. Үстүн жаап коебуз. Биринчиден ошо эң башкы максаты ошол караңгылатып коюшубуз керек да. Парникте болобу же күнөскананын ичиндеби көчөт алууда азот жер семирткичин колдонууга болбойт. Анткени азот өсүмдүктүн сабагын чоңойтуп же өсүмдүктүн боюн өстүрүп, ал эми тамыры өнүкпөй калышы мүмкүн. Бул жактан өстүрүп алып, тамырларын кеңейтип алып, мындай көчөт мезгилине чейин даярдап алган бул жака которосуздар. Бияктан чоңойтуп алып туруп, баягы рассада өзүнүн баягы тамырлары жакшы өнүккөндөн кийин, тамырлары бул өсүмдүктөр деген эң башкы максат тамыр да. Тамырды өнүктүрүп алсак, жакшы мындай корневой системасы жакшылап өнүгүп алса, аны отургузсак баягы жерге бат адаптация болот да. Эгерде тамырын жакшы өнүкпөй калса, анда бияка жеткенде жакшы урожай да болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз бияктан деген эң биринчи максатыбыз ошол да. Бияктан деген мындай ар бирин өзүнчө карап, кайсынысы өсүп атат, кайсынысы өспөй атат, ошого жараша ар бирине мамиле кылып, тамырын күчтөндүрүп алып туруп анан кийин теплицага отургузабыз. Бул рассадалардын чоңойткондо негизи азот колдонулбайт да. Анткени эмнеге? Азот колдонулса деген бунун сабагы бат чоңоет да. Азот деген негизи сабакты чоңойтконго керектүү нерсе да.
Эгерде биз азотту көп колдонуп ийсек, кээ бирлерде көп колдонуп ийет, сабактар ичке болуп калат. Сабактар ичке, тамырлары өнүкпөй калат да. А бизге деген эң биринчи максатыбыз тамырларды өнүктүрүп алышыбыз керек да. Даже кээ бир жакшы агрономдор мунун боюна бергенден көрө тамырын өнүктүрөлү дейт да. Ошого жараша жанагындай дары дармектерди колдонуп коет. Баягы боюна кетпесин, тамыры чоңойсун деп. Ошон үчүн азот колдонулбайт бияка. Файызов Бийнали үй бүлөсү менен үйүндө чакан болгон парниктерге өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн даярдап, башка кошуна өлкөлөргө жана жергиликтүү дыйкандарга сатат. Андан сырткары өзү да дыйканчылык менен алектенет. Февраль айынын башында эккен бул өсүмдүктөр бүгүнкү күндө жетилип, бир аз күн жылыса талаага алып чыгып эге турганга жарап калыптыр. Бул өсүмдүктөр түз эле талаага өстүрүлгөн өсүмдүктөргө караганда бир ай эрте бышат дейт. Биринчи түшүмдү алгандан соң экинчи эгинди эгишет. Ал үчүн экинчи кечиктирилген өсүмдүктөрдү азыртадан эгип башташат. Бир айга эрте, 1,5 айга чейин эрте болот. Анан специально биз дагы бул калампирди ушундай эметебиз. Анан мартта тигебиз, поздний, анда под пленку. 8 март, 10 марттарда себебиз. Ал расада болгондон кийин аны уже жулуп эметебиз грядкаларга. Анда уже мындай пересадканын кереги жок. Мындай себебиз редкий. Анан аны эметип сразу грядкага. Анан кийин поздний помидор специально 15 апрелде, 20 апреллерде позднийде себебиз. Анда ящикке или эмеге грядкага. Анда пересадка кылабыз, ал поздний болот. Күзгө могу заготовкага салат жасашат, эметет. Февральда эгилген уруктар марттын аяк чендеринде көчөттүккө жарап калат. Ал эми күздүк өсүмдүктөрдү марттын орто чендеринде эгишкен экен, бүгүн бир аз баштары көрүнүп, өнүп келе жатыптыр. Ана муну эме менен жабабыз. Муну уже эметип атат. Уже башталып атат. Жаңыдан чыгып келе аткан турбайбы, э? Жаңыдан бул чыгып атат муну, көрдүңбү? Аркалардай болуп чыгып калганда анан бир аз көтөрүп туруп дагы. Анан муну бул помидор, бул муну эметебиз. Баарын бир момент эметсен, успеть кыла албайсың. Стаканга көчүргөнбүз. 100 миңден ашык стакан болот. Огородко да тигишип атат, эл жегенге сразу барып өзүнүн эмесин алып, свежий. Балдарыңызга үйрөтүп аткан турбайсызбы өзүңүз, э? Балдар уже менден да жакшы билишет. Жаш балдар хваткасы эмеде. Өзүңүздөр билгендей, өлкөбүздө февраль айында кыш толук чыга элек болот эмеспи? Андыктан парникте эгилген өсүмдүктөргө ыңгайлуу жылуулукту түзүп берүү үчүн атайын жылыткычтарды колдонгонго туура келет. Бийнали мырза атайын унаанын колдонулгандан кийинки майы менен күйүүчү мешти колдонуп келет. Анткени көмүргө караганда күйүмдүүлүгү бир калыпта. Бир жолу куюп койсо 4-5 саат күйөт экен. Ал эми көмүрдү утуруу күйүп бүткөн сайын салып туруу керек болот дейт. Түн ичинде суук болгондо саат 6-лерде, 5-лерде баштайбыз. Эртеге чейин 5ке чейин. Күн чыкса бул өзү пленка, эшикте 5 градус ысык болсо, мунун ичи уже 20-25ке чейин күн менен эметет, көтөрүлөт. А түн ичинде муну бир заправка кылабыз, 4 саатка чейин жетет. И равномерно бир температураны кармайт. Анан күйгөндө кайрадан келип карайбыз, дежурт кылабыз да түн ичинде. Келип карайбыз, анан дагы куябыз. Ушу менен бир айдан көп 1,5 айга чейин түн ичинде муну эметебиз, иштетебиз. Отработканы алабыз. Машиналардан сливать кылган отработканы сатып алабыз, алып келип температура эме болот. А бул бир температурада регулировка кылынат да, муну мен мояк менен регулировка кылабыз. Боо менен. Муну эметсек азайт. Аксаң көбөйт. Мына ушундай жабдыктарды алып, темирлерди алып бардыгын ушундай жасайт экенсиздер. Актайбы мындай акчасычы? Эми иштесен актайт. Ошибка допускать кылбаш керек. Бу жерде основной агрономдор керек бизге, агрономдор. Сиз өзүңүз агрономсузбу? Жок, менин эмем жок, агроном эмес. Мындай таякемден эметкенбиз. Таякемиз биздин эме болчу. Агроном болчу. Колхозда передовик эме агроном болчу. Изатов эме Ильяс деген агроном болуп
Тайекебиз. Тайекеңизден эле үйрөнүп Да, алгансыз. Тайекемиз биринчи парниктерди Тайекем баштаган бизди. Баарын Тайекемиз эметкен. Парниктин тарыхына кайрылсак, байыркы Римдин тушунда эле пайда болуп, бирок ал учурда эң жөнөкөй конструкция болгон. Алгач өсүмдүктү жылытуу үчүн төшөктөрдү колдонсо, кийинчерээк конструкциясынын өнүгүүсү менен эгин эгилген жерлерди калпактар менен жаба башташкан. Мына ошентип биринчи парниктер пайда болгон. Ал эми 13-кылымдарда парниктерди примитивдүү жылытуу системасы кошулуп, андан бери көптөгөн жаңы түрлөрү чыгып келе жаткан учуру. Андыктан түшүмдү эрте алгыңыз келсе, базарда сиздин продукцияңыз биринчилерден болуп чыгуусун кааласаңыз, парниктерди колдонуңуз.